кечээгисин унутпай, бүгүнкүсүн курутпай, эртеңкиге көз салып, эркин жүргөн булуттай, нарктуу кыргыз тукуму, терең түшүн ушуну, барктабасак урбайбы бабалардын кусуру. Бүгүн 2019-жылы 4-декабрда Кыргыз улуттук Манас Ордо комплексинде Манас күнүнө карата иш-чара өткөрүлдү. Иш-чарага комплекстин жалпы жамааты жана Абдылдабек Эсенбеков атындагы орто мектебинин окуучулары катышты. Жалпыбызга маалым болгондой, 2013-жылы 4-декабрда Азербайжан Республикасынын Баку шаарында болуп өткөн иш-чарада Манас, Семетей Сейтек Үчилтеги кыргыз элинин материалдык эмес маданий мурасы катары бекитилип, тарыхый датага айланган өзгөчө күн. Кыргыз үчүн ошол улуу тарыхта өзүнүн изин калтырып, Манас эпосубузга ополтоодой салымын кошуп, ишин көргөзүп келе жаткан агаларыбыздын бири Кыргыз улуттук Манас Ордо комплексинин башкы жетекчиси Чоюнбаев Ормошбек Жетигенович. Манас, Семетей Сейтек Үчилтеги ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесинде катталгандыгы тууралуу маек куруп берди. Тийиштүү материалдардын баарын топтоп 3 жылдан ашык аракет кылып атып туруп, анан ошо 2013 жылкы ЮНЕСКонун боло турган иш-чарасына Кыргызстан өзүнүн сунушун берген. Ошол кезде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Карганбек Самаков өзүнүн каражатын берип, өзү колдоп, ошол материалдын баардыгын өзү каржылап, материалдын баарын тактап, жеткизген ошол жигит болгон да. Анан ошо ЮНЕСКонун алдында ар бир мамлекеттин өкүлдөрү болот. Ошол өкүлдөрдүн Такай учакта ЮНЕСКонун кеңсесинде отурат. Ошолор менен бирге анан иш жазалып, 2013 жылкы декабрь айында баштала турган ЮНЕСКонун Бакуда өткөн Азербайжан өлкөсүнүн борбору Баку шаарында өткөн кеңешмеге сунуш кылынган. Мунун тарыхы ушундай да. Андан тышкары мектеп окуучулары Манас эпосунан монолог айтышып, ошондой эле окуучулар тарабынан Манас Ордо комплекси жаш муундардын көз карашы деген аталышта дил баяндын жыйынтыгы чыгарылып, кызыктыруучу белектер тапшырылды. Шумкар болбойт талашсыз, акын болбойт талантсыз, дал ошондой Кыргызда даңктуу болбойт Манассыз дегендей, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген эл артисти Дариха Жалгасынованын өз эмгеги менен жасалган куурчак кармандарына ат коюу боюнча көргөзмөнү Манас эпосу музейинин башкы мүлк сактоочусу Кенжегараев Кудайберген тааныштырып өттү. Ар бир кыргыз Манасты жүрөгү менен туя билсе, эртеңки тарыхыбыз өчпөй уланат деген чоң ишеним менен өмүр сүрөбүз. Кыргыздын келечеги кең, Манас дүйнөсү бийик болсун деген жакшы ой тилек менен иш-чара жыйынтыкталды.